Bir gün мурун Кумтөр Голд компания ЖААКтын мурдагы жетекчиси Теңгиз Бөлтүрүк Кумтөр 2025 жылы жабылып калышы мүмкүн экендигин эскертти. Мындан улам Кумтөр Голд компания жабык акционердик коому Теңгиз Бөлтүрүктүн камактан жазган катына жооп кайтарды. Теңгиз Бөлтүрүк компанияны 1 жылдан ашык башкарды. Бирок коо сөздөр жана жомоктогудай айлык алган шектүү кишилерди ишке тартуудан башка эч кандай реалдуу кадамдар болгон жок. Ушул убакка чейин Кумтөр жана анын ийгиликтүү башкаруусунун кесепетин жоюуга аргасыз болуп келет. Бөлтүрүк жалдаган кымбат экспаттардын бардыгы ата мекендик адистерге алмаштырылган. Алтын кенинде геологиялык иштер кызуу жүрүп жатат. Карьерден 135 тоннадан ашык алтын алынса, дагы 112 тоннасы калдык сактоочу жайда турат. Калдыктарды кайра иштетүү технологиясын тандоо боюнча сынак аяктады. Жылына 12 миллион тоннага жакын калдыкты кайра иштетүү пландаштырылууда. Дамбанын курулушу катуу көзөмөлгө алынгандыктан калдык сактагычтардын толуп калуу коркунучу жок. Кумтөр мамлекетке өткөндө сырттан башкарып турган Теңгиз Бөлтүрүк алтын кен жабылып калышы мүмкүндүгү тууралуу жазганын анын адвокаты Кайсын Абакиров жарыялаган болчу. Ал өз сөзүндө Кумтөрдө кадрлардын тартыштыгы олуттуу көйгөй жаратканын белгилеген. Эгер азыр Кумтөрдө өнүктүрүүнүн дыккат ойлонулган жана прагматикалык стратегиясын иштеп чыгууну баштабаса, 2025 жылы Кумтөр калдыктарга толуп ишин токтотууга аргасыз болот. Ал эми 7 жылдан кийин такталган алтын запастары түгөнөт. Аталган жагдай өлкө жетекчилигинин аброюна катуу сокку урат. Себеби президенттин күчү менен гана Кумтөрдү Кыргызстандын элинин менчигине кайтарууга жетишебиз. Белгилей кетсек, башкы прокуратура Кумтөр Голд компания ишканасын текшергенден кийин 3 кылмыш ишин козгоп, коррупциялык схемадан улам мамлекетке 1 миллиард сом өлчөмүндө зыян келтирилгенин аныктаган. Мындан улам жетекчиси Теңгиз Бөлтүрүк 13 сентябрда кармалып, учурда тергөө абагында отурат. Буга чейин бир топ ишенбестиктер болгон. Кумтөр боюнча сөз турда жалпы коомчулук билиш керек, парламентке келип отчетун бериш керек да. Бул эми Теңиз Бөлтүрүк үчүн буга чейин дагы бир топ канча мындай өз билемдик менен акча коротуп аткандарын билгенбиз. Мен айтат элем, ушу 1 миллиард деген акча бул биздин бүгүнкү күнү эң чоң акча Кыргызстан үчүн. Bundan da көп чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан сөз турда өкмөт бул боюнча өзүнүн келип отчетун бериш керек. Bundan ары Кумтөр өз кандай иш алып кетет? Же болсо катастрофа болуп, такыр токтоп калганга чейин созбош керек да. 2021 жылы Кумтөрдөн 10 тонна алтын, 2022 жылы 17,2 тонна алтын алынганы белгиленген. Тоо кен тармагынан 48,3 миллиард сом киреше кирди. Бул көрсөткүч мурунку жылдарга салыштырмалуу 2,5 эседен ашык деп билдирген Акылбек Жапаров. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.